Саңыздарбы менин суроом Казакстан менен сүйлөштүк дедиңер да силерчи неме боюнча эгер электрондукка өтсөк өткөрүү боюнча бул кандай бир келишим барбы же жөн эле өз ара сүйлөштүңөрбү? Өкмөттөр аралык топ түзүлгөн, ошол иштеп чыккан маселе да. Ошондой бир документ түрүндө барбы? Бунун исполнительный негизи биз транспорт министрлиги эмес, мен билгенден налоговый менен таможня иш жүргүзүп атат. Эки органдын ортосунда кандай документ бар экен, чынын айтканда менде азыр маалымат жок. Азыр биз анын баарын электрондукка өткөрүп алып, анан кайра эле ошондой жиналыштар боло берсечи, анда сүйлөшүүлөр болуп атат деп атпайсыңар силер бирок. Эми бул процесс сүйлөшүү менен жүрөт. Действительно бул көптөн бери сүйлөшүлгөн нерсе, анан кийин кайта карагандайдыр бир мүчүлүштөр болуп атат, бирок биздин азыр сүйлөшкөнүбүз мындай болот. Мурда бияктан электрон документтин барбы жокпу деп текшербей эле мындай машина кирип жүргөн. Азыр Кыргызстан өзүнүн милдетин алып атат, мен билгенден. Границага эгерде электрон документ жок болсо, границага кирбейт да. Эгерде бүт документтери туура болгон автоунаалар текшерүүсүз өтөт Казакстан территориясына. Хорошо, рахмат. Демек, мындай неме жок экен да, мындай документ жок экен да. Азыркы моментте бул конвенция документ жок.